Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, сиздер менен уулуңуздар Сираж Адилов. Акыркы убакытта Государственный Думага, Россиянын парламентине мындайча айтканда МВД тараптан мигранттар боюнча жаңы мыйзамды алып келип, ошол Государственный Думанын биринчи окутуусунан кабыл алынды. Бул дегени бул жаңы мыйзам эгерде парламент тарабынан кабыл алынды, Владимир Владимирович Путиндин президенттин колу коюла турган болсо, бул мыйзам ишке кирип баштайт. Көпчүлүк учурда Государственный Дума кабыл алган мыйзамдар президент тарабынан сөзсүз түрдө кабыл алынат. Ошол себептен бул мыйзамды эл алдында талкуулоону туура көрдүм. Бул жаңы мыйзамды түшүндүрүү үчүн бизде эки термин колдонулат. Биринчиси режим высылки, экинчиси реестр контролируемых лиц деп коет. Режим высылки бул өлкөдөн чыгаруу режими, экинчиси ошол режим высылкиге чыгаруу режимине түшүп калган мекендештердин списоги. Бул мыйзам кантип иштейт мекендештер? Мунун эң жаман жагы мыйзамда каралган мурда выдворение, анан депортация бар болчу, ошонун баарыны сот гана чечим чыгара алчу. Азыр бул мыйзам эгерде күчүнө кире турган болсо, кандайдыр бир закон нарушение мигранттардын өлкөдө жүрүү мыйзамын буза турган болсо, сотко жеткирбей эле МВД полиция кызматкерлери өздөрү ошол выдворение өлкөдөн чыгарып салуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болот мекендештер. Бул биз үчүн мындайча айтканда бир аз мен ойлойм тотальный контроль болуп калат мекендештер. Анан бул процесс кандай болот экен? Эгерде кандайдыр бир жаран, иностранный гражданин, биздин мекендештер, башка жарандар Россия территориясында миграционный законду буза турган болсо, автоматтык түрдө компьютерден режим высылкиге түшүп калат экен. Ал список, мисалы электронный списокте эгерде сиздер регистрацияңыздар же болбосо башка документти, трудовой договорду, Сахарованы уланткан эмес боло турган болсоңуздар, автоматтык түрдө режим высылкиге түшөт жана ошол сиздин фамилияңыз жанагы реестрдин списогунда болот. Эгерде ошол спискке түшүп кала турган болсоңуз, сизде Россия Федерациясынын территориясында квартираны ижара алганга, машина сатып алганга, банк кызматтарын колдонгонго, микрозаймдарды колдонгонго укугуңуз жок болуп калат экен. Бул мыйзам күчүнө эгерде кирип кала турган болсо, бул жөнүндө дагы кененирээк айтабыз. Эң негизги бул жерде биле турган нерсе, полициянын соттун чечимини, выдворениянын, депортацияны полиция кызматкерлери өздөрү кылат. Бул биринчиси. Экинчиси, аэропорттон кирип атканда азыр дактилоскопия болуп туруп Сахаровдон өтүп атпайсызбы? Ошол нерсе жоюлуп, аэропорттон кирип атканда эле ошо таможняда сиздердин баягы колуңуздардын отпечаток пальцын ала турган болуп баштайт. Жана ошондой эле Америкада колдонулгандай эле мигранттардын жеке картасы болот. Ошол нерсени киргизип атышат. Бул ошол картада, электронный картада сиздердин бардык данныйыңыздар камтылган болот мекендештер. Мындайча айтканда сиздердин паспортуңуздар же болбосо башка документиңиздер өздүгүңүздөр тактабай, ошол документ менен Россиянын территориясына жүрүп каласыздар. Ошол документиңиздер так болуп ордунда боло турган болсо, Россиянын территориясында мындай кенен жүрүүгө мүмкүнчүлүк бар экен. Мыйзамдын кабыл алышына менин жеке көз карашым, бул бизге пайда дагы эмес, зыян дагы эмес. Болгону ошол Россия Федерация азыркы учурда болуп аткан регистрация же болбосо трудовой договор, мыйзамсыз эмгектенүү, ошого окшогон проблемаларды, көйгөйлөрдү бир калыпка келтирип, Россия Федерациясында жүргөн мигранттар, мекендештер ошол жерде таза так налогту төлөп, мындайча айтканда законду бузбай иштешсин деген ниетте эле ушул иш-чараларды өткөрүп атат мекендештер. Жакында ишке кирет деп атат. Ишке киргенден кийин чындыгында мындайча айтканда жерде эл арасында кандай иштейт, аны өзүбүздүн көзүбүз менен көрө алабыз мекендештер. Андан сырткары айта кетчү нерсе, бизде Сираж Адилов Telegram канал бар мекендештер. Өзүңүздөр билесиздер, YouTube платформасы дагы, WhatsApp платформасы дагы Западтын платформалары, социальный сеттери болуп, коопсуз болуп калды. Россия Федерациясында блокировка болуп калышы мүмкүн. Ал эми Telegram каналды бул орустун Павел Дуров деген кишиси ачкан. Ошол себептен Россия территориясында Павел Дуров ачкан Telegram канал эч качан блокировка болбойт. Ошол себептен биз Telegram каналдан өзүбүздүн Сираж Адилов мигрант каналын ачканбыз. Ал жактан дайыма ушундай жаңылыктарды, анан баягы мыйзам өзгөрүүлөрдү, мекендештердин чукул кайрылууларын ошол жака жүктөп турабыз. Бул канал аркылуу мекендештердин бир единый платформасы болсун, пайдалуу канал болсун деп ачканбыз. Ссылкасын калтырып коебуз. Поисковикке Телеграмга Сираж Адилов мигрант деп жаза турган болсоңуздар чыгып калат. Ошол жака катталып биз менен бирге болуңуздар. Кийинки чыгарылыштан жолукканча сак саламат болуңуздар.